Орус ак падышасы менен Кытай бийлиги эскиден эле капырлык ниетте мусулман элдерин муунтушуп, 19-кылымдын орто ченинен эле арам тилектештигин билдиришип, ич ара келишим түзүп алышып, Орто Азия элине кыянат кылгандан чарчабай келишти. Николай II кетип ордуна келген большевиктер мурункуларга караганда заалымдыгы өтсө такыр эле көп өтүп, асты кем калбас эле дешкен экен. Aradan көп өтпөй большевиктер ак падышаны адамдын каны кое бербейт кылып, үй бүлөсү менен атып жок кылып, бир топтон кийин Сталин деген каразгөй чыгып, Кытай падышачылыгына: "Сен моңголдарды мамлекет катары тааны, мен сага Шаркый Түркистанды, жака бериндеги бүтүндөй мусулмандар калкын кошуп беремин" деп Кытай менен өзүм билемдикке өкүм зордугуна салып, кыргыз жерин кескилеп экиге бөлүп алышыптыр. Анан эле дайым каттап жүргөн жолдор жабылып, канчалаган ата менен бала, канчалаган бир туугандар, канча дос, жар, куда, сөөк, тааныш, тууныш бөлүнүп, жарымы Кытайга өтүп, жарымы орустун колуна өтүп калды дешет. Ортого мамлекеттик чек ара коюлуп, билбей кесип өтөсүңбү, билип кесип өтөсүңбү, башы оорубай, кой айга келбей эле жукулдатып көчкө тээп жетелеп алып барып, бир нече жылга кесип жиберген заман болуп калган дешет. Мына ошол күнгө чейин кыбыраган эл ичинде биздин байыш уруусунан болгон туугандарда Кашкарга мына көзгө көрүнгөн арайды ашып эле барды келди кылып жүрүшкөн эле. Кашкар менен Улуучат башкага жат болсо да бизге өз эл, өз жерибиз болчу эле дешет. Атам замандан бери айрыкча соодагерлер каттап чаңытып турган жолдор ээрсирип, бүгүн эми чайкоочулар матасын, кебезин, кездемесин, терисин көтөрүп алышып, тоо-тоону ашып, саяга түшүп, кычыкка кирип караңгылап, коктуголоп аралап жүрүп калышты дешет. Ушул эле байыш уруусунан болгон Жапак, Токторбай, Балтабай үчөө соодасын мол кылышып, көтөргөнгө аз бирок кымбат нерселерди алышып, Кашкардан чыгып, Эркештамдын маңдай жагы менен бекинип, Чоңалай тоосунун үстү менен жылып капталдап келе жатса, кыйладан бери дүрбү салып аңдып отурушуп, алдыларынан эки атчан орус чек арачысы качара тосуп чыгып, "Стой, руки вверх" деп эле мынтыктарын кезеп токтотуп калат. Бирөө аттын үстүнөн мынтыгын кезеп туруп, экинчиси ыргып түшүп эле колдорун жогору көтөртүп, аңтар теңтер кылып, мойнунда көтөргөн куржунун чукуп, белинде түйүп келе жаткан алтын теңгелерин, ошол убакка чейин өтө жогору бааланган царский золотой червондорун, мындай жеткенде Николай падышадан калган алтын 10 сомдуктарды кагып алып, алынган буюм тайымдарын аттарга артып, өздөрүн алдыларына салып, постка алып жөнөштү. Бир заматта болуп өткөн ишке түшүнбөй, эми мынтип орус чек арачыларына контрабанда менен колго түшүп айдалып барышат. Эртеден бери түшкө жакын жол жүрүшөт. Анан булар өз ара шыбырашып, күбүрүшүп келе жатышып, чек араны кесип өткөнүбүзгө кеминде 10 жылдан контрабандалык жол менен алып өтүп келе жаткан маталарыбыз үчүн 10 жыл болсо 20 жыл түрмөдө чирейт экенбиз. Андан көрө бир айласын кылалы дешип, булардын көзүн тазалабасак болбойт деп бир амал ойлоп табышат. Ал мындай болот. Балтабай жеңил дарат сындырып алышка ымдап суранып түшүндүрөт орустарга. Орус чек арачысы уруксат берет. Ал дарат сындырып биртке артта калган болуп, анан жетип келе калып эле сүйлөшүлгөн план боюнча арттагы байкабай турган атчан оруска жанда өтүп баратып, секирип эле жакадан алып, мыжыга тартып, экинчи кол менен колкодон муунтуп, аттан жыгып түшөт. Арт жак чуру-чу боло түшкөндө алдыдагы орус артын карайт. Ал артын караганда бир кадам жанында бараткан Токторбай менен Жапак экөө да ошол замат шып эле аны да аттан оодара тартып түшөт. Сүйлөшүлгөн иш дал сүйлөшүлгөндөй тез жана так болот. Балтабай башында мен аркы оруска алым жетет, беркини экөөлөп бир нерсе кылып жайлагыла деп ымдашып сүйлөшкөн эле. Балтабай биринчи орусту муунтуп жатып, тырп эттирбей, бекем кысып, анан бүт денеси кыймылдабай эле бошоп шалдырап калганда кое бере салып ордунан турат. Ордунан туруп эле караса, Жапак менен Токторбайдын оруска күчү жете турган түрү жок. Үстүндө муунтуп турган экөөнү кошо сүйлөп бараткан болот. Дагы бир аз болсо туруп кетчүдөй эле. Анан Балтабай чуркап келип эле жөрмөлөп бараткан орусту үстүнөн бир кучактап туруп сыгып жатып калат. Качан гана аны дагы дене бою шалк деп бошошкондо кое берет.
Эми үчөө негизги планга киришет. Далил заттарды жана шектүү буюмдарды жок кылуу. Биринчиден, чегарачылардын денелерин жерди жакшылап, казып көмүп үстүнө чым бастырып, эч нерсе болбогондой кылып тегиздешет. Экинчи пландары чегарачылардын минип келген аттарын жок кылуу эле. Андан кийин аттарды жетелеп башка жерге барышат да, аттардын туяктарын тушап, чоң ак кар көк муз зың туңгуйка түртүп жиберишет. Анан алтын тыйындары менен буюмдарын алышып, чегарачылардын 2-5 атар Мосина аттуу карабиндерин ок дарысы менен алышып, жол чырак жайлоосунан ашып келе беришет. Анан булар Каракур кыштоосуна жетээрде мынтыктарды тоонун башына катып коюшуп, анан эч нерсе болбогондой кирип келип, жай турмушун өтөй башташат. Арадан көп убакыт өтөт. Отряд чегарачыларды издеп эч майнап чыкпайт. Анан бир топ убакыттан кийин айылда бирөөлөр сөз кыла баштайт. Ушул биздин тоолордо мурда жегийин мындай катуу мынтыктын үнү чыкчу эмес эле. Бирөө укмуштуудай мынтык менен кийик атып жүрөт дешет. Бул сөз анан НКВДга жетет. Тайын адамдар келип издештирип, ушул үчөөнүн күмөн санап, кармап ноокатка алып барып камайт. Анан бир айдан кийин буларды бир атчан конвой алдына 28 адамды салып, ноокаттан ошко түрмөгө алып жөнөйт. Ал убакта азыркы айылдардын бири жок талаа эле дешет. Ноокат табанга жеткенде үчөө кайра качууну пландаштырышып, мурунку ыкмасын колдонушмакчы болушат. Балтабай жеңил даарат сындырмакчы болуп артта калып, анан кайра конвойду жандап өтүп баратып, бир жолку аттан оодара тартып муунтуп өлтүрөт. Анан 28 адам туш тарапка, Чилдей тарапка качышат. Анан бир жыл ичинде өкмөт булардын жарымынан көбүн кармайт, кармалбаганы дайынсыз жок болуп качып кетишет. Балтабай, Жапак, Токторбай үчөө да кармалышат. Баары түрмөгө кесилет. А Балтабай болсо өлүм жазасын алат. Постскриптум. Ал эми бул каармандардын үчөөнүн тең укум-тукуму уланып, азыр көктөп шактап бакубат жашоодо жашашат. Балтабайдын балдары Көкбелде жашашат. Шарипова, Арипова, Шариптен Мамат ака, Ариптен Аби, Адылбек, Жумабай, Жапар. Жапактын балдары Төмөйүндө жашашат. Жапактан Сатарова, Сатарованын балдары Тургунбай, Көчкөн, Кайрат жана башка. Токторбайдын балдары да Төмөйүндө жашашат. Токторбайдан Салава, Камчова жана башкалар. Бул окуяны мага атам Раматылык майдалап жилектеп айтып берген эле. Бирок жаштык кылып маани берген эмес экенмин. Ошол үчүн арасында көп жери жиликтенбей, ирик-ирик айтылып өттү. Уккандарыман эсимде калганы ушулар эле экен. Жогоруда ата талап, ааламдан өткөндөрдүн баарын Аллах Таалам өз рахматына алган болсун. Даректүү баяным жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Жакпаган болсо, дизлайк басып коюңуздар. Укканыңыздар үчүн чоң рахмат.